жан дүйнөм жабыркаган учур болгон, үшүгөн учур болгон. Негизи шашылыш жашап жаткан сыяктуусуз да. Эмнелерге үлгүрбөй жатасыз? Чын эле. Мен дегенчи, көзүбүз, көкүрөгүбүз көр дүйнөгө тойбогон пендебиз. Кудайга ушундай шүгүр келтирип, жаратканым ушундай сонун нерсе бердиң го мага, сыйлыгың ушул, карачы кандай сонун деген нерсе келет көкүрөгүмө. Бирок аял заты үчүн аялдык бакыт керек да. Бир турмуш көргөн аял экинчи турмушта оңой олтоң эле, мындай жоопкерчиликсиз эле дагы бир эрге тийип коеюнчу дебейт экен да. Негизи дос, жакын инсан сизге эмне үчүн керек? Машина алса же кийим кийсе бакыт экен дейт. Менин оюмча бакыт уулум айткандай ар бир демде. Кээде айтышат мен чоң энедей болуп деп. Көп жашаган кишидей сүйлөйсүң го депчи. Жан дүйнөңдөгү туураны көрсөткөн индикатор, көрсөткүчүң болгондон кийин башка нерселер көп деле ойлондурбайт. Эмне үчүн мындай болот деп ойлойсуз? Баардык адамды бирдей сүйгүм келет, жашоону сүйгүм келет, өзүмдү сүйгүм келет, көкүрөгүмдү таза кармагым келет. Чыныгы Назира өзүн качан тапты? Чыныгы Назира экенин качан тааныды? Дайыма ушу маегиңер улана берсин. Ар бир адам чын дили менен, ак ниети менен келсин. Жан дүйнөсүн, таза дүйнөсүн төксүн. Кийинки берүүлөрдөн амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.